Айдай Абсалиева 2022 февраль айында Касамин долборуна атайын ишкердик боюнча программа түзүп, $5000 өлчөмүндөгү тигүү машиналарын утуп алган, өз ишкердигин жандантууда чоң мүмкүнчүлүк ала алган. Бұл іште баштағанда ошол Агахын фондунун аракетчил долбоорунун окуулары бизге көп жардам берди. Ал жерде биз азыркы күнгө чейин окуп алабыз. Бизге трекерлер азыркы күнгө чейин иштешет. Ошол мугалимдердин жардамы менен, окуунун жардамында ушунча чоң нерсеге жетиштик да. Биз азыр 9 айдын ичинде ишибизди бир жолго түшүрүп, арасында кыйынчылыктар болду эми. Биз деле жана билбестик менен баштадык бул нерсени, түшүнбөй тура эмес тиге алган учурлар болду. Бирок азыр уже үйрөнүп, башкаларга дагы үйрөтүп жатабыз. Учурда 6 кыз тигүү цехинде окутулуп жатат. Алар 1 ай окуудан өткөн соң атайын сертификат берилип, аларды ишке жайгаштырууда колго алынган. Алардын бири Каралма айыл аймагынан келген Айнура Эсеналиева. Келгенине 3 күн болсо да тигүүгө үйрөнүп калган. Бул жерде жакшы көңүл бурулуп, тасыккан тигүүчү болуп чыгаарына үмүтү чоң. Көйнөк тиккендерди, бардык нерсени үйрөнгөнү келдим окуганы. Бердин шарттары абдан жакшы экен. Бир машинканы бир окуучу тегип үйрөнүп, ошо шарттары жаккандыктан ошол жерди тандадым мен. Аталган долбоор Жалал Абад облусу боюнча 26 жаш ишкерлер 3 багытта ишкердикти жандантууда Касамин долбоорунун аракетчил долбооруна катышып материалдык жабдыктарды алышкан. Эң негизгиси өз ишкердигине жетүүдө тырышчаактык күч болуу керек. Бул жөн келген жок. 350 адам жалпы ошол гранттык каражатка катышып, ошонун ичинен 350 адамдын ичинен 20 жаш улан кыздарыбыз Ош, Баткен, Жалал Абад областтарынан грант алууга жетишти. Ошонун ичинде мына Айдай кызыбыз дагы аябай чоң өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, чеберчилигин көрсөтүп, ошонун негизинде гранттык каражат алып жатышат. Чоң ишкердикти жандантуунун башаты кичинекей ишмерчем менен башталат. Каарманыбыз Айдана Абсалиева дагы тигүү цехин жерлерде ачуу планы бар. Айдайга жемиштүү жетишкендикти каалайбыз. Барчынай Жанзакова, Манас Назаров, Жаңы күн үчүн.